жогорку билимдүү болсо жакшы. Бирок жогорку билимиң болбосо дагы жогорку адебиң болсун, жогорку маданиятың болсун, жогорку тарбияң болсун деген сөз бар. Ал эми биздин үйлөнгөндөр баягы мен айткан моралдык психологиялык жактан даяр болбогондугу үчүн биринчиден мамилени түздөй албайт үйлөнүп алгандан кийин. Экинчиден балдарды тарбиялаштын методикасын билбейт. Бала тарбиялаш, балалуу пайызга чейин, эми кээ бир жерлерде андан да көп болот. Социологдордун аныктамасы боюнча үйлөнгөндөрдүн 50-60% бактылуулукту сезесиңби десе, 2-3 айдан кийин сезбей калдым дейт. Шагиртибиз бар. Областтык билим берүү борборунун директору. Ошол кызыгып, агай, эң жакшы ишти баштап атат экенсиздер. Менин салымым кайсы деп туруп, ушуну мына видеоролик слайдты даярдаптыр. Ошо салтанатка дагы бир рахмат айтып, даярдаганда дагы күнгү саат 4-тө бүтүптүр, мага жөнөттү. Азыр биз мына 1 саат 2 саат угам кетти деп отурабыз. Түнгү саат 4-тө салтанат бүтүптүр. Түнгү саат 1:30-2-де бул кыз бүтүптүр, Нуриса. Анан кийин ошо бул дагы саат 1:30-2-де бүгүнгү силердин отурушуңарга даярдык мына ушундай болуп атат. Бүгүнгү жыйынгачы. Ошол эмесин койгула.